Негізі бұл тура маселе, анан берде айтып коючу нерсе бар. Өзі негізі біз экотекспекцияны жоюп, өкмөттүн алдагын бүгүнкүндө бүт министрликке берип салганбыз да. Эми ошол жерде белгилеп кете турган нерсе бар. Мынабу энергетиканын көзөмөлдөө кызматы деп түспөдүкпү? Энергетика министрлигинин алдында. Ал кантип көзөмөлдөйт? Өзүңөр ойлобойсуңарбы? Министрлик өзү бекиткен ошо министрдин алдындагы ишканаларды бул кантип барып текшерет? Министр ошо күнү аны жумуштан алат. Ошого силер терең ойлошуңар керек эле. Себеби бул карама-каршылык конституциялык мыйзам, Кыргыз Республикасынын министрлик кабинетинин жөнүндө конституциялык мыйзамга карама-каршы келет. Ошол жерде так жазылган. Түзүлгөн мамлекеттик инспекциялар же контролдук жасаган же инспекциялык функцияларын аткаргандар министрлик кабинет министринин алдында түзүлүш керек деп. Бирок тилекке каршы бүгүнкү күндө биз министрликтерге берип койдук да. Мына ТЭЦ маселеси мына кечегинде смогтор болуп атат. Мына веерное отключение, авариялык отключениялар болуп атат шаарларда. Аны ким текшерет? Ошол түзүлгөн энергетик көзөмөл кызмат текшериш керек эле. Аны текшертпейт бүгүнкү министрлик. Себеби өздөрүнүн артында туура эмес иштерин жабуу максатында. Аларды бүгүнкү күндө бирөөнү жумуштан алса же бирөөнүн бир кандайдыр бир туура эмес иштерди кылса, ошолорду барып жөнөтүп, мындайча өздөрүнүн кызыкчылыгы иштетип атат да. Чын айтканда, мына бардыгы бүгүнкү күндө элдер ошого кайрылып атат. Мына бүгүнкү күндө кандай ошолор результат берди? Бере албайт. Себеби министрлер бердирбейт ага. Ошондуктан мен дагы ошо сунушка мен сурушумду кошуп кетет элем. Ошо энергетика көзөмөл кызматыны конституциялык мыйзамга ылайык карап чыккыла, бөлүп кабинет министрлигинин алдында түзгүлө. Мына урматтуу министр орун басары, биз ушуларды бөлүп министрлигинин алдында түзүп бердик. Ошо 16 органды кандай жемиш берди? Бир кандайдыр бир мындай көйгөй же маселелерди карап чыгып бир элге жаман нерсени алып чыктыбы? Алып чыкпады. Себеби министрлер ага жол бербейт. Алардын өзүнүн алдында бир кандайдыр карайчы орган түзүп алды. Только ошолорго жакпаган ишканалар текшересиңер, а бизге тийиштүү ошо министрдин алдындагы компанияларга тийбейсиңер деп. Мына ТЭЦ бара албайт. Мына кечээне смог боюнча канча биз ызчы кылдык. Бир гана баягы экология министрлиги эле карады. Мына азыр отключениялар болуп атат. Эмне үчүн болуп атат? Ошолорду ошо текшерип элге айтып чыгыш керек да. Ошон үчүн биз ошолорду функцияларды берип түзүп атабыз. А министрдин алдында болсо ал түзө албайт. Мен ойлойм, кабинет министрлиги деле ушундай нерселер ошонун алдында, кабинет министрликтин алдында түзүлүп калса ага жакшы болот, жеңил болот. Туура маалыматтарды алып, элге чыкканда туура маалыматтарды берет. Ошондуктан ушу мен дагы сунушка Эмил Токтогулович сунушуна ушул сунушту кошуп кетет элем. Өзүнчө кабинет министринин алдында түзүү боюнча карап чыккыла. Рахмат.